Жакшы чечим чыкты. Мен чынында мындай ыргылжың болот го деп аткам, мындай 50-50 дегендей. Балким менин камат салабы, могу кемпир-абад маселеси көтөрүлүп, ал жерде 30 кишидей чакты киши камалгандан кийин менин да акыбалым алардын аракетинен мага да таасир тийип калабы деп ошондо ойлоп аткам да. Бирок кемпир-абад маселесин айтпай тур деп жактан да эскертилди, бирок мен айтып пикиримди билдирип коеюн дедим. Себеби дегенде бул маселеде кайдыгер болсом, анда мен өзүмдүн абийиринин астында, аманаттын астында мен жоопкер болмокмун. Кемпир-абад маселесин мен утуш маселе деп эсептебейм. Эгер бийлик төбөлдөрү ошону туура көрүшүп өздөрү кабылдап салса, өкүм зордукка салып, анда бул алардын өз абийиринде калат да ал чечимчи. Мен актоо чечимине сүйүнгөн жокмун, актоо болгон жок. Бирок 3 жыл пробация менен чыгарды, 5 жылга деп кести. Эми убакыт бизде өтөт, өзгөрөт. Балким бийлик же бул бийлик же кийинки бийлик мени актап берет деп ойлойм.